Урматтуу Кыргызстан жана Борбордуу Азия мамлекеттеринин атуулдары, сиздер менен мен дүйнөдө болуп аткан окуялар боюнча кезектеги маалыматымды бөлүшүүнү туура көрдүм. Өткөн берүүмдө мен сиздерге Американын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын жакынкы чыгыштагы, айрыкча Палестина элине карата жүргүзүп аткан туура эмес саясаты боюнча толук кеп кылгам. Анда Трамптын демилгеси боюнча 2 миллионго чукул Палестинанын элинин жарандары күч менен Иорданияга жана Египетке көчүрүлөрү боюнча кабарланган. Анан аларды күч менен көчүрүп, газ секторун Америка өзүнө каратып алып, сатып алып, анан ошонун негизинде ал жерге иш орундарын түзүп, шаарларды куруп, бирок аны кайрадан Палестина эли кайра кайтып келбей турган болот да. Ал ошол жердеги шаар, ошол жерде курула турган имараттардын бардыгы, иш орундардын бардыгы ушу Американын жана Израилдин гана кызыкчылыгына колдоно турган болгон да. Мына ошону мен катуусунда өткөм. Муну жалгыз эле мен эмес, жакынкы чыгыштын лидерлеринин дээрлик бардыгы, Израилден башкасы бүт барды колдоп каршы болуп чыгышты. Американын президентинин бул демилгесин эч ким колдогон жок. Бул өтө коркунучтуу демилге. Эгер мындай боло турган болсо, анда жакынкы чыгыш эмес, дүйнөдө дагы абал өтө оор болуп курчоп кетиш толугу менен мүмкүн да. Бирок Американын жаңы шайланган азыркы президенти Дональд Трамптын башка аракеттери колдоого татыктуу болуп атат. Өзүңөр билесиңер, бул президент азыр аябай чоң кадыр-баркка, атактанга ээ болуп атат. Дүйнөгө процесстерди чечүүгө, дүйнөдөгү чечилбей келген согуштарды токтотууга, процесстерди чечүүгө аябай чоң таасири болуп атат. Анткени дүйнө эле ушул Трамптын аракетин карап турат. Мына Трамптын дагы ушул аракеттеринин жакшы жактарын дагы белгилеп кетүүнү туура көрдүм. Өткөн жумада Трамптын демилгеси боюнча Россия Федерациясынын президенти Путин менен Трамптын ортосунда телефондук сүйлөшүү болду. Ал сүйлөшүү 1,5 саатка 90 мүнөткө уланды. Ал жерде эки лидер согушту кантип токтотуш керек, кандай оор маселелер бар, канткенде ушул согуш келип чыкты, аны кандай токтотуунун кандай жолдору бар, кандай оор маселелер бар. Мына ушул боюнча алар аябай катуу сүйлөшүү өткөрдү. Мен ойлойм, ал сүйлөшүүнүн бардыгын биз билбейбиз, кандай сүйлөшүү болгонун. Бирок эң негизги максат, Трамптын максаты, Путиндин да максаты соғышты токтотуу да. Бирок кандай кылган күндө да Трамптын айтуусу боюнча, маалымат бергени боюнча, бул сүйлөшүү бири-бирин сыйлоо, бири-бирине ишеним көрсөтүү жана туура маалыматтарды берүү кырдаалында өткөндүгүн айтышты да, айтты да. Урматтуу угуучулар, дагы сиздерге бир чоң жаңылыкты айтайын. Мына ушул Америка менен Россиянын ортосунда мына ушул эки тараптуу сүйлөшүүгө Европа жана Украина катышпай турган болду. Бул аябай чоң жаңылык, бул аябай чоң жылыш деп ойлойм. Американын президенти Дональд Трамптын бул демилге эң туура болду деп эсептейм. Анткени өзүңөр билесиңер, Американын мурдагы президенти Джо Байден жана Европанын азыркы жетекчилери көбү алмашкан жок. Ушулардын бардыгы 3 жылдын ичинде, согуш башталган 3 жылдын ичинде бир тектүү, бир тууган эки славян тектүү элди жараштырып, бир столго отургузуп, тынчтыкты камсыз кылып, аларды бир согуш токтотуу боюнча аракеттер көрүүнүн ордуна Украинаны бир жактуу колдоп, аны курал-жарак менен жабдып, акча менен жабдып, каражат менен жабдып, Россияны болсо бир жактуу каралап, дүйнөгө жаман көргөзүп, дүйнөдөн бөлгөнгө аракет кылып, андан тышкары санкциялардын баарын, эсептетик санкциялардын баарын жарыялап, мына ушундай бир провокациялык аракеттерге барышкан. Американын мурдагы президенти да ошондойго барган, Европанын лидерлери да ошондойго барган да. Ошон үчүн алар азыркы Европа жетекчилери мындай эки тараптуу сүйлөшүүгө катышканга моралдык жактан укугу жок экендигин Трамп көргөздү да. Бул эми туура чечим деп эсептейм. Бул бир чоң жаңылык. Экинчи жаңылык, өзүңөр билесиңер, Германиянын Мюнхен шаарында ар жылда боло турган эл аралык конференция өттү. Ал конференцияда эл аралык саясат талкууланган бир чоң, бир традиция болуп калган чоң конференцияда. Мына ушул конференцияда Европанын лидерлери Американын жаңы шайланган президентинен, анын администрациясынан чоң жардамдарды күттү. Американын жаңы жетекчилиги бизге жардам берет, Россияны болсо талкалайбыз, курал-жарак менен камсыз кылат, каражат менен камсыз кылат, биргелешип аракет кылабыз мурдагыдай эле деп күткөн да ушул конференцияда. Бирок Американын президентинин атынан Американын вице-президенти Джейди Венс келип сөз сүйлөп, европалык лидерлердин баары шок кылды да, баарын эстен тандырды. Ал эл аралык саясат боюнча, болуп аткан согуштар боюнча бир да сөз кылбастан, Европанын өзүнө токтолуп, өзүнүн ички саясатын катуу сынга алды.
Мен ойлойм бул эң туура болду. Анткени ал Европанын саясатын эң биринчи ирет ошо алар демократиянын принциптерин сактабай койгондугу үчүн. Анткени өзүңөр билесиңер, ушу Америка менен Европанын ортосунда демократияны сактоо боюнча, адам укугун сактоо боюнча, демократияны өнүктүрүү боюнча өз ара келишим бар, меморандумдар бар да. Мына ошол келишимдердин аткарылбай жаткандыгын, адам укугунун тебеленип аткандыгын, шайлоочулардын укугунун тебеленип аткандыгы боюнча катуу сын калды. Мынага бир мисал катары өзүңөр билесиңер, өткөн жылы Румынияда президент шайлоо өттү. Ошо президент шайлоодо Россиянын позициясын колдогон, россиялык позицияда турган деп эсептелген Келин Джорджеску деген лидер экинчи турга чыкты да, жеңип. Анан алардын шайлоосу экинчи тур болуп өтө турган болуп, мөөнөтү да белгиленди да. Мына ошону европалык лидерлер жактырбай, катуу таасир көрсөтүшүп, анан Румыниянын Конституциялык сотунун чечими менен ошо шайлоону жокко чыгарды. Президент шайлоону жокко чыгарды. Мен ойлойм, бул аябай чоң орой мыйзам бузуу, эл аралык келишимдер бузуу болуп эсептелет. Мына ушул жөнүндө ошо Джейди Венс катуу сын калды. Силер бирөөлөрдү сындоодон мурун өзүңөрдүн ички саясатыңарды калыбына келтирип алгыла, адам укугун тебеленип токтоткула, демократияны муунтпагыла деген сөздөрүн айтты. Андан тышкары мына мигранттардын баары Европаны басып кетти. Эмне үчүн силер ушундай бир начар абалга алып келдиңер? Мигранттардын бардыгы европалыктарды курчап алды, мисалы. Эмне үчүн ушундай саясатка силер келтирдиңер? Андан тышкары оңчу саясатчылар деген бар. Европалык ошол Мюнхен конференциясына катышканга укугу жок болуп калды да. Аларды куугунтуктоо болду. Аларды кысымга алуу болуп атат да. Мына ушуну дагы Джейди Венс катуу сындап өттү. Силер өзүңөр катышасыңар, өзүңөрдүн пикириңерди айтасыңар, башкаларды катыштырганга мүмкүнчүлүк бербейсиңер. Ошон үчүн деп Европанын ичиндеги саясатка катуу токтолуп, катуу сындады да. Мына ушундан кийин европалык лидерлер дагы чыдабай Джейди Венске карата Американын жаңы администрациянын намына да катуу сөздөр да айтышты, сындар да айтышты. Анан алар кече Франциянын президенти Эммануэль Макрондун демилгеси менен Парижде чогулушуп, баары биригип, Европанын коопсуздугун кантип камсыз кылабыз деген темада сөз кылышты. Бирок ал сөз деле көп нерсеге татыган жок. Европанын бардык мамлекеттеринен өкүлдөр келген жок. Бир 15-20 мамлекеттин өкүлдөрү келишти. Шольц болсо эрте келип, эрте кетип калды. Италиянын президенти болсо, премьер-министри 1 саатка кечигип келди. Ушинтип аларда деле ынтымак болуп бир чечимге келе алган жок да. Келе алган жок. Андан тышкары мына өзүңөр билесиңер, мына Американын президенти Дональд Трамптын демилгеси менен мына сүйлөшүү процесси башталды. Кече Американын мамлекеттик катчысы Марко Рубио баштаган делегация Сауд Арабиясынын борбору Эр-Риядка учуп келди. Кече эле Россия Федерациясынын тышкы иштер министри Сергей Лавров баштаган делегация ал дагы Эр-Риядка учуп келди. Бүгүн алардын ортосунда сүйлөшүү болуп атат. Америка менен Россиянын ортосундагы тынчтыкты калыбына келтирүү боюнча эки тараптуу сүйлөшүп жүрүп атат. Бул мен ойлойм, бул аябай чоң жетишкендик деп ойлойм да. Муз ордунан жылды, муз эрий баштады дегенди билдирет. Мына эми Кудай буйрса ошо февралдын аягына чейин ошо Американын президенти Дональд Трамп менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин ортосунда бир жолугушуу болуп, ошо 3 жылдан качкыл узарган согуш аягына чыгаарына мен ушул ишенип атам да. Мен эле эмес, дүйнө пресстүү коомчулугу ушуга ишенип жатат деп ойлойм. Анткени канчалаган миллиондогон адамдар качкын болушту, канча миңдеген адамдар курман болушту, жаракат болушту, майып болушту, канчалаган шаарлар талкаланды, канча адамдын көз жашы тамды. Европанын борборунда ушунчалык 21-кылымда ушундай согуштун болуп атканы бул кечирилгис нерсе да. Канча адамдардын өмүрү сынды. Ошон үчүн мен ойлойм, сөзсүз түрдө бул согуш токтотулат деген чоң ишенимибиз бар. Анан акырында айтарым, Дональд Трамптын дагы бир жакшы демилгеси болду. Ал Россия Федерациясын кайрадан чоң 7 мамлекетинин катарына, курамына кайтаруу боюнча демилге көтөрүп атат. Өзүңөр билесиңер, Россия Федерациясы чоң 7 деген мамлекет бар. Ошолордун катарына кирген, чоң 8 деп аталчу да, Россия кирген. Анан алар 2014-жылы Украинада болгон революциядан кийин, төңкөрүштөн кийин, анан Крымды Россия өзүнүн курамына кошуп алгандан кийин Европа мамлекеттеринин лидерлери таарынып, чоң 7-нин лидерлери Россияны чакырбай койгон. Россия чыккан эмес андан чоң 7-ден. Просто чакырбай койгон. Мына ошондон бери Россия чоң 7-ге катышпай келатат да. Мына ушуну дагы Дональд Трамп сындап өттү. Бул туура эмес болгон. Россия чоң 7-нин ишине катышып, чоң 8 мамлекети биргелешип аракет кылышыбыз керек деди. Дональд Трамптын мындай демилгесин мен эле эмес, мисалы, дүйнөнүн бардык өлкөлөрү колдоп атат.
Мисалы, Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо дагы ушу Дональд Трамптын демилгесин колдоп чыкты. Ал айтты, эгерде Россия Федерациясы чоң 7 мамлекетинин катарында болгондо, чоң 8 мамлекет болгондо, алар дайыма жолугушуп турмак, контакт болмок, сүйлөшүүлөр болуп турмак. Анда ушул Россия менен Украина ортосунда согуш болбойт болчу деген пикирин билдирди да. Мен ойлойм ушул пикир туура деп эсептейм. Эми мына жакында сүйлөшүү болот. Мен ойлойм дүйнөдөгү адамдар өлбөсүн, адамдар курман болбосун, ушу согуш аяктасын, ушу жакынкы чыгышта да согуштар болбосун, Украина менен Россиянын ортосунда согуш токтош керек. Мен ойлойм, Дональд Трамп менен Путиндин сүйлөшүүсү ийгиликтүү аяктайт деген чоң ишенимим бар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дайыма сиздер менен жолугушуп турам.